Мына азыр сүйлөштүк, биякта дагы 3 үй салганга орун бар экен. Ошонун биринчи үйүн баштаганга мына министрге айттым, эртең кат жазып кириңиз деп тыйын бөлүп беребиз. Мына дагы чоң рахмат. Жардам бергиле, коррупция менен күрөшүү боюнча, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча, кылмыштуулук менен эми баягы накта кылмышкерлер менен күрөшүңүздөр. Андай мурда бир подставить этип антип результат кайда үчүү немени токтоткула, министрге да айтып атам, начальник УВДга дагы айттым, мына мурдакыдай болбосун деп. Баягы чет өлкөлөрдө өнүккөн өлкөлөрдө андай жок, только преступник менен күрөшөт. Анан бизде илгерки союз мезгилинен калып калган баягы результат бербей атасың дегендер бар. Мына ошо оперлер кызматкерлерине, башкаларга ошо андайларды токтотуп эле койгонго. Баары бир мамлекеттик кызматкер деген бул ички иштер кызматкерлери бар, элдин арасында иштеп жүрөсүңөр. Результат бериле бирөөнү эптеп эле баягы подставить этип камай коюш эмес, силер профилактика жүргүзөсүңөр дегендей. Баары бир эмгегиңер бар, пайдаңар тиет, мамлекетке керексиңер. Нарын областық ішкі іштер басқармасының өздік құрамы 60 пәтерлі үйдің ачылу аземіне тилди. Саламатсыздарбы, урматтуу ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Нарында милиция кызматкерлерине үй берилди. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Нарын шаарында укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн курулган көп патерлүү турак жайдын ачылыш аземине катышты. Анда сөз сүйлөгөн Жапаров жаңы батир ээлерин куттуктап, бул окуя милиция кызматкерлеринин жашоосундагы чыныгы маанилүү окуя экендигин белгиледи. Ошондой эле батирлерди бөлүштүрүү ачык айкын, тийиштүү талаптарга ылайык жүргүзүлгөндүгүнө ишеним билдирди. Өкмөттүн маалыматына караганда Жапаров Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш салтанатына да катышты. Кочкор райондук ички иштер башкармалыгы 1950-жылы уюшулган жана имараты авариялык абалда турган. Буга байланыштуу 2018-жылы республикалык бюджеттен имараттын курулушу үчүн 34 миллион сом бөлүнгөн. Жаңы 2 кабаттуу имарат заманбап талаптарга ылайык салынган. Анда кылмышкерлерди издөө, алгачкы текшерүү, тергөө жүргүзүү, участкалык өкүлдөр бөлүмүнүн ыкча миликтөө маалымат тобунун иш бөлмөлөрү каралган. Ошондой эле имарат тийиштүү жабдуулар жана уюштуруу техникасы менен толугу менен жабдылган. Сиздерге чоң рахмат. Биз абдан сүйүнүп атабыз. Коюшубуз коюмубузга батпай турат. Келет атасыз. Отуруңуз. Саламатсыздарбы? Жок, бириле бүйтүп айтканда. Сиздердин ишиңиздердин өтө кыйын экенин түшүнөбүз, билебиз. Мен баарын сыртынан эмес, ичинен билем. Эмгек акыңыздар аз, муну да билебиз. Ошондуктан бай эмгек акысы аз болгон жерде мекемеде сөзсүз коррупция болот да. Коррупцияга барат, үй бүлө багыш керек, бала чака багыш керек деген, окутуш керек, чокутуш керек дегендердин баарын билебиз. Кийинтиш керек дегендей. Аган сиздердин эмгек акыңыздар жетпейт. Бирок ушунча 30 жыл чыдап келгенсиңер, 1 жыл, 1,5 жыл белиңерди бекем бууп, ушул бүгүнкү эмгек акыңыздар менен иштеп чыдап туруңуздар. Кудай буюрса, элдин сиздердин жардамыңыздар менен баягы бардык тармактардагы коррупцияны жеңип чыксак, сөзсүз түрдө биздин экономикабыз көтөрүлөт. Албетте сиздердин зарплатаңыздар көтөрүлөт. Bir айдан 2 айга жеткидей кылып туруп, ушу зарплаталарын көтөрүп беребиз деген ушу бир чоң максатыбыз бар. Кудай буюрса, ошого дагы жетебиз. Саламатсыздар. Жети иштебей атат, же суу бөлүнбөй атат деп. Анан коштук маселеси ошо эми тилек оялар айтат, анан сураттат. Анан ошонун баарын облустка каржылап атат. Мындан тышкары мунун график
кетет кой да. Төртүнчү жылы ой болот. Они ведь санай боюнча бүт барып видеокамера наружный, внутренний, ну если все это фотография. Да, еще и көрсетіп тұр, печенье нужно так привезти, печенье көрсетіп. Это с опозданием ужасно. Төрт камера. Төрт камера. Яғы туалет душу. Булкаға шыққан. Яғында санузелі бар, душы бар деп сотрудниктерге салынған. Санузел, душ қоша берген. Бетте оқырағыздар. Антон Тулеев. Кылмыштуулук менен эми баягы накта баары бир мамлекеттик кызматкерди ички иштер бар айлана тиет мамлекетке керексиз.